Бул Ибн Маджахтан риваят кылган бул хадисте. Завалу дуния ахван индаллах мин катл муъмини бигайри хак деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир момун мусулман адамдын жанын кыйуу Аллахтын алдында бүткүл аламды, бүткүл дүйнөнү талкалагандан дагы Аллах Тааланын алдында бир момун мусулман адамдын күнөөсүз, эч бир укугу жок, акысы жок абалда өлтүрүп коюу, ал бүткүл дүйнөнүн бардыгын талкалап жок кылгандан дагы жогору турат деп айткан. Тагыраак айтканда, бүткүл дүйнөнү, ааламды талкалап салган адамдын күнөөсү балким жеңилирээк, адамга кол салып, адамдын жанына, адамдын нафсине, Аллах аманат кылган нафске кол салганга караганда деп айткан. Демек, ушул хадистерди карап отуруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын канчалык пайгамбар ушул Кабаны таваф кылып атканда дагы пайгамбарыбыз ятуфу бил Каба ва якул ма атьябак ва ма атьяб рихак ва ма а'замак. Сен канчалык Аллахтын алдында кадыр барктуу болсоң дагы, канчалык бир жыттуу, канчалык улуу болсоң дагы, ва а'зам мин хурматик, чындыгында сенин урматың, сенин ошо Аллахтын алдында кадыр баркың канчалык болсо дагы, валлади нафси Мухаммадин биядих, Аллах Тааланын анын рухум колунда болгон затка ант ичип айтам. Ла хурматул муъмини а'зам индаллах мин хурматик. Силе Аллахтын алдында сенин канчалык кадыр урматың болсо дагы бир момун мусулман адамдын урматы сенин караганда сенден жогору турат деп айткан. Ва малуху ва дамуху. Анын чындыгында мал мүлкү болсун, анын каны болсун деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кабага карап туруп, мархабан бика мин бейтик ва ма а'замак. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Кабага карап туруп башка бир риваятта канчалык сен урматтуу, шарафаттуу болсоң дагы, лил муъмини а'зам индаллахи хурматун минк. Чындыгында Аллахтын алдында сенин урматың, сенин шарафыңа караганда бир момун мусулман адамдын аброю, абири анын алдында жогору турат деп айткан.